15 октябрь бүткүл дүйнөлүк таза колдор күнү. Буга байланыштуу Баткен шаарында да элдин маалыматтуулугун жогорулатуу максатында иш-чара уюштурулду. Тийиштүү адистер колду кантип таза жана туура жууш керектигин көрсөтүштү. Таза кол бекем денсаулыктун башаты. Ушундай ураанын астында Баткен шаарында массалык акция уюштурулду. Акция Баткен шаарынын тургундары үчүн өтүп жатат. Себеби биздин элибиздин арасында ошо маалыматтуулукту кичинекей балдардан баштап аксакалдарыбызга чейин жеткизип, кайсы учурда туура колду жуу ыкмаларын үйрөтөбүз. Биз айта турган ыкмаларыбыз бул кайсы учурда жуй турган сөз менен, мисалы балдарыбыз же болбосо өзүбүз малды кармагандан кийин, мал менен ойногондон кийин самындап 20 секундтан кем эмес колду таза жуушубуз керек. Экинчи, балага тамак даярдаганда же өзүбүз тамак даярдаганда сөз менен баланын колундагы, өзүбүздүн да колубузду ошо тамак даярдап, тамак ичердин алдында сөз менен колубузду жуушубуз керек. Акцияга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, медицина кызматкерлери, окуучулар катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө дарыгерлер тарабынан дарыгерлерге тайзим деген ыр-ырды алса, атайын колду жуубу тартиби бий менен көрсөтүлдү. Буга чейин акция балдар бакчасында, жалпы билим берүү мектептеринде, жогорку жана орто окуу жайларында бир нече иш-чаралар өткөрүлүп келген. Атайын бир жумалык жарыяланып, элдерге түшүндүрүү иш-чаралары жүргүзүлүп келет. Жасмина Сайдиманова, Салам Медиа, Баткен. Жаман микробторду жок кылуу үчүн эмне керек?